Жылмаюу бир гана бактылуулуктун эле эмес, күчтүүлүктүн дагы белгиси экен. Таңертең менен баарыңыздарга жылмаюу тартуулайбыз. Баарыңыздар жылмайып коюңуздар дейбиз дагы. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу менен дагы тааныштырабыз. Ооба, биз жогоруда айткан коногубуз бизге келип калды. Тааныштыралы. Маданияттын мыкты кызматкери, Тама-шоу лигасынын атасы деп дагы койсок болот. Эрмек Нурбаев мырза бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Студиябызга кош келипсиз. Чоң рахмат. Аябай кубанычтамын. Кутман таң, Кыргызстан. Ушул. Алгач эле майраңыз менен деп койсок да жарашат болуш керек. Эл аралык КВН күнү бизде болсо Тама-шоу деп белгилеп келатабыз. Манайыңыз кандай, Эрмек мырза? Манай күндөгүдөй эле, Кудайга шүгүр, жакшы. Бүгүн өзгөчө болчу, себептен кичине эртерээк турдук. Кеч жатабыз, жумушка байланыштуу. Ооба, бүгүн эл аралык КВН күнү. Түндө эстеп, анча-мынча КВНге кантип катышып калдык, кантип ойноп калдык дегендей. Ошондуктан жалпы КВН планетасынын катышуучуларын чын жүрөктөн куттуктайм. Бул жерде абдан чоң эле бир килейген команда өшөт дүйнө жүзүндө алсак. Ошол Александр Васильевич Масляков баштаган, бизде Кыргызстанда Евгений Львович Акопян баштаган, кыргызча КВН биз баштаган, ушул баардыгын куттуктайбыз. Негизи эле мынакей эл аралык КВН күнү деп калбадыкпы? Кыргызстандагы тамашоочулар бул күндү белгилейби майрам катары? Сиздер? Мен ойлойм, эми мындай КВН турбайбы деп, КВН күн турбайбы деген мааниде болот окшойт. Бирок кээ бир тамашоочулар өздөрү орусча КВНден келген. Ошо мен дагы убагында орусча КВН ойноп, анан кыргыз тилинде ачууну көздөгөнбүз. Анан кээ бирлер болсо ошол орусча КВН ойноп, кыргызча өтүшкөн дегендей. Ошондуктан кээ бирлер белгилейт, кээ бирлер тамашоочулар деле мен ойлойм анча-мынча ичинен болсо да бири-бирин майрамдап куттуктап болчу. Себептен биздин Тама-шоу оюнубуз бул түздөн-түз КВН эле, кыргыз тилиндеги оюн. Жакшы. Тама-шоу деп жогоруда өзүңүздөр кеңиңизде кошумчалап кетпедиңизби? Билбеген, бул нерсени билбеген, укпаган телекөрөрмандарыбыз дагы бар чыгар. Ушул тарыхына токтолсок, Тама-шоу качан, кантип ачылып калган, кантип идея келип калган бул нерсе, ушул жөнүндө айтсаңыз. Негизи өзүбүз КВНди аябай жакшы өтчүк. Мен 2001-жылдан баштап Кара Балта шаарында ойной баштагам, мектептин атынан. Кара Балта шаарында 2 жолу чемпион болуп, 2003-жылы чоң сахнага келгем. Бул жерде Славян университетинин атынан ойноп, анан Кара Балта курама командасын чыгарып ойногонбуз чоң сахнада. Ошол менен биргеликте кыргызча КВН, кыргызча КВН керектигин байкай баштагам. Себептен биринчи Казакстанга бардык, Казакстандан дос балдар 2005-жылдары силерде кыргызча КВН барбы деп, жок, силерде барбы десе, бизде казакча КВН бар деп. Ошону сурап, сапатын сурап, жакшы эле болот экен, тияк-бияк деп уккам. Бияка келгенде бизде орусча КВНде орус тилиндеги барьер бар, бир гана орусча ойногула деп. Анан кайсы бир региондон келген командалар кыргызча ойнойт дагы мындай. Биз залда карап турабыз, редактор. Мага күлкүлүү болот, аябай таланттуу, күчтүү балдар. Бирок негедир орусча акцент, орусча айта албай, көбүнчө тамашаны кыргызча айтса, жетекчилик ал кезде бизде орусча кечирип калат, түшүнбөй калат эл деп. Эметкен ичимен отуруп аябай кейигем да, биз биякта болсо кантип түшүнбөйт, түшүнөт да ичимен жаман болуп, анан ошонун негизинде тил барьеринен өтө албаган канча балдар бар. Ошолорго жардам керек, кыргыз тил жаштар деп максат коюп 2008-жылы 1-ноябрда баштаганбыз. Жакшы. Ал эми мынакей ушул Тама-шоу лигасын ачууда кыйынчылыктар болбой койсо, кыйынчылыктар дагы болгон болсо керек да. Негизи эле мына ошол көзөрмемдерге дагы кайтып барсаңыз, канча лигадан турат? Азыр эстеп тиги эч ким колдогон жок, баары ишенген жок дегенде да болбойт, бирок болгон андайлар дагычы. Кыргызчаны окуп, анан тиги бул тияк. Мен болбой Евгений Львович Акопянга кирип, батасын алып, бата дайте десем, я благословляю, вот так сделайте деп атып. Ошентип уруксатын алып, анан КВН эмес башкача ат коесуңбу дегенде Тама-шоу деп койдум. Ошентип уруксатын алып баштагам, Кудайга шүгүр 14 командадан баштаганбыз. Учурда калп айтпайм, 100гө жакын команда бүтүрүп чыкты, азыр 150гө жакын команда учурда ойнойт. Ушул жаман эмес, Кудайга шүгүр.
кадырман теле көрүүчүлөр, сиздерге дагы эскертүү деп айтсак болот. Дал ушул коногубузга суроолоруңуздар болсо 56 сандарына байланышка чыгып узатсаңыздар болот жана ошондой эле 0702 60 83 11 сандарына билдирүү узатыңыздар. Анан тамашоо лигасы дегенде эле бир топ учурда белгилүү болуп калган актерлорду, таланттарды өстүрүп чыгардыңыздар да. Мактанарлык нерсе көп ушунча убакыт ичинде аралыгында. Анан ушул тамашоого кошуп эле улай дагы бир канча проекттерди дагы баштап көрдүңүздөр. Алар учурда дагы башка жаңылыктар барбы? Тамашоодон сырткары юмор чөйрөсүндө. Мен ойлойм, азыр эми Кудайга шүгүр тамашоо 10-сезон старт алды, юбилейлик сезонубуз. Болушунча балдарды чыгарабыз. Эми албетте улуу балдарга биринчи чыккан муунга экинчи муунду салыштырып, экинчи, үчүнчүнү салыштырып, балким кээ бир кайсыл бир жаштарыбыз, кайсыл бир команданын сапаты жагынан жетпейт. Бирок мен ойлойм, убакыт бул нерседе. Кудай буйрса, булар дагы өсөт, булар да жетишет. Бирок ал эми болсо пландар боюнча мен ойлойм, көп план, негизи көп план азыр. Кээде ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет демекчи, башка дагы жумушка алек болуп калабыз. Кудай буйрса, ошолордун баарын түздү болсак, буйрса биз болбосок да мен ойлойм биздин бүтүрүүчүлөр, Кудай буйрса биздин шоу бизнесте жакшы көп жаңылыктар киргизип турат. Буйрса. Эми мына негизи эле тамашачылар айтып калат да, кандайдыр бир тамаша табам дегенде тамаша табылбай калат депчи. Негизи эле тамашаны кайдан табышат? Негизи эле азыркы учурда элге кандай тамашалар өтүмдүү? Негизи биздин шарт боюнча тамашаны өздөрү ойлоп табыш керек. Ар бир командага биз башынан баштап үйрөтүп келгенбиз, тамашанын табуунун жолдорун. Завод кадимкиде иштегенде эле бизде отуруп кагаз ручка алып туруп эле, момунда отуруп, албетте тамаша чыга бербейт. Мен өзүм аны өткөм, канча күндө отурасың, чыкпайт, анан бир моментте чыгып калат, ошентип бири менен алмаштырып кайра репетиция алып келет, бирөө идея алып келет, бирөө бүтүрөт, бирөө аяктайт иш кылып ошентип тамашанын эмеси келет. Ал эми кээде эмеси чыгат, кээде чыкпайт, кээде редактурага келишет дагы тамашасын айтса, биздин редактор өзү бүтүрүп берип коет. Может быть, вот так деп жаткан ал деле абдан опытный КВНщик дегендей ошол. Ошондой негизи оор түйшүк, бирок Кудай буйрса эмгектенген, иштеген, тиштейт дегендей. Жакшы. Анан ушул тамашоо лигасында да командалардан сырткары сахна артында же кадр артында канча киши эмгектенесиздер жалпы? Эми калп айтпайм, бир 5-тен 10-го чейинки адам. Так оюн күнү алсак калп айтпайм 15-20 антиментип жанакы анча-мунча охрана, администрация тияктар бар ошондо. 20-га жакын болуп калат оюн күнү. А так официалдуу түрдө бир 5ке жакында. Жакшы. Ал эми мынакей азыркы учурда биз сыналгадан да көрүп калабыз, негизи эле кандайдыр бир кыска сценарийдеги комедиялык фильмдер популярдуу десек дагы болчу да, жаштардын кызыгуусун арттырып жатат. Анан сизде дагы мына алдыда мына ушундай идеялар барбы? Мурун тамашоо десе, азыр болсо мына ушундай форматка өтүп калдык да. Ушуга да токтоло кетсеңиз. Эми айтып атасыз, мисалы жарайт деген сыяктуу. Эми ооба бул талап экен да. Ар бир убакыттын талабы экен. Биз убагында албетте тиги интернет деген аябай эле эме да. Бир чети жакшы, бир чети анча-мынча жерден алас коет. Себеп дегенде интернет пайда болуп, ар бирөөбүздүн колубузда телевизорду эле көп киши көрбөй калды. Интернеттен корком, интернетке чыгат мисал үчүн. Кубандырган албетте талабы бул келатат. Мен ойлойм, эртең бүрсүнү балким бул долбоорлор деле кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Андан башка дагы жаңы форматтагы, жаңы мындай мезгилден артта калбай дегенде, азыр интернет бар колубузда, Америкада эмне болот, Россияда эмне болот, ошонун баарын дароо эле көрүп туруп, мен ойлойм аналогдорун бизде деле чыгарса болот, анын эч кандай эмеси жок. Келечекте көп кызыктуу долбоорлор чыгат деп буйрса ишенебиз. Жакшы, бизде болсо билдирүүлөр бар, дерегине жеткирели. Салам таң маанай, кандайсыздар? Саламатсыз Бермек байке? Сахнада ойнолгон тамашаларды алдын ала текшересиздерби деген экен. Ооба. Азын-аулак. Мен жана жогоруда айтып кеттим, редактура кээде тамашаларды. Ооба, албетте 10 жылдан бери тамашоо лигасына эгер алсак, жалпы эле КВНде деле редактура деген болот. Мен аны өзүм ойногондо өткөм. Бизде Арслан Ибрагимов деген байкебиз эмгектенет, биз экөөбүз чогуу баштаганбыз, экөөбүз чогуу улантып келебиз бул долбоорду. Анан
байкебиз тамашаларын баарын көрүп чыгат, оңдойт, түздөйт, кесет дегендей. Ошондуктан колдон келишинче шарт мындай чектен чыкпаган тамашаларды көргөзүүгө аракет кылабыз. Жакшы. Дагы бир кызыктуу видео бар. Эрмек байке, дагы канча жыл тамашоо алып барасыз? Кийин кимге өткөрүп беришиңиз мүмкүн деген суроо экен. Билбейм, азыр биринчи Масляковду байкайлычы, кимге өткөрүп берет. Ал эми мынакей негизи азыр болсо Орусияда ушул бүгүнкү күнү майрамда мурунку КВНде ойноп жүргөн катышуучулары дагы бүгүн келип ойносо болот экен. Жаш курагына чектөө жок экен. Мисалы студенттер, окуучулар, а бизде болсо кандай? Тамашоочулар, мисалы тамашоочуларга токтолсок, студенттерди өзү каалаган адамдар деле барып катышса болот. Негизи бизде деле жаш боюнча эме деле жок. Бирок көбүнчө студенттер, мектеп окуучулары кызыгат да, себеп дегенде эми жаш мындай энергичный балдар учурда. Студент болуп бүткөндөр деле, жогорку жайда бүткөндөр деле курама командасы менен ойной беришет. Ал эми канча жашка чейин там билбейм 50, 30, 40 жашта байкелер деле чогулуп жакшы команда түзсө эмне үчүн болбойт, мен ойлойм. Өздөрү жакшы даярданып, Кудай берсе максатты катуу кармап, анан бизде чакан тартип бар, тартипти бузбай, кийинки муунга үлгү болуп, жакшы байке эжелерден болуп берсе, мен ойлойм болот. Болгону калуу да, болгону калуу. Жакшы, бизде болсо байланышта телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Кадырман телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Кутман таңыңыз менен. Саламатчылык. Кутман таңыңыз менен келиңиз. Таң маанайыңар менен. Саламатсыздар. Мен баарыңарга салам айтам, бүт кыргызстандардыкка. Таң маанай каалайм, жакшылык каалайм, тынчтык каалайм. Анан Эрмекке кайрылайын дедим эле. Чоң рахмат, ушундай көп чоң жумуш кыласың. Аябай бизде анткенде КВНде илгери мындай кандай айтсам, серьезный мамиле эч ким кылчу эмес. Анан көп чыгармачыл адамдар, балдар, жаш балдар өсчү эмес деп ойлойм да. Азыр сен аябай мындай чоң жумуш кылып атасың да, баарын ушундай бир эмеге уюштуруп, бир жерге кайрыла турган. Анан мындай суроом бар эле да. Бизде Кыргызстандын региондордун силер мындай кандай чыгармачылыгында жаш таланттарды кантип издейсиңер? КВН уюштурасыңарбы, региондорду кыдырып, же баары силерге Бишкекке келип кайрылабы, изденеби? Рахмат. Ачык беребиз. Эми чындыгында азыркы учурда көп командалар бизге келишет. Болушунча филиалдарды ачтык 10 жылдын ичинде. Кээ бир региондордо ачылып кайра жабылып, кайра болбой себептенде. Айырда иштеген балдар убагында иштеп, кайра башка жумушка алек болуп, кайра эле ойлогон ойду, кыстаган турмуш дегендей. Жака бияка болуп кетти, бирок кээ бир региондордо бар филиалдарыбыз. Көбүнчө болсо командалар бияка келишет. Алдын ала бизге телефон чалышат, катталышат, келишет, редактурадан өтөт. Анан эгерде чындыгында жакшы команда болсо, өздөрүнүн тамашалары болсо, аракетчил болсо, анекдот эмес, кудул байкелердики эмес, интернеттен тамашалар эмес, КВН котормосу эмес, өздөрүнүн чыныгы плагиат эмес, өздөрүнүн тамашалары менен келип аракет кылса, мен ойлойм, быйыл болбосо эмки жылы дагы аракеттенишсе, биздин жогорку лигага чыгып, балким биздин каналдардан да чыгып калышы мүмкүн. Эртең өзүңөр айтмакчы атактуу балдардан болуп калат. Кудай буйруса. Жакшы. Ал эми негизи эле кандайдыр бир курама командалардын ортосунда же болбосо капитандардын ортосунда кандайдыр атаандаштык барбы? Мына ушуларга да токтоло кетсеңиз. Мен ойлойм, сахнанын үстүндө бар, албетте. Бул бир гана капитан эмес, жалпы мүчө, ар бир мүчө артында шырманы көтөрүп, реквизит стульчик коюп берген балдарга чейин бири-бирин жаман көрүшүп, ким утат, ким утпайт. Бул сахнанын үстүндө бул туура эле көрүнүш. Ал эми сахнанын артында колдон келишинче баарын бир тууган кылып тарбиялайбыз, себептен бул жөн гана оюн да. Ооба бирөө утат, бирөө утулат дегенде, уткандын дамын билиш керек, утулгандын да туура кабыл алыш керек. Анан балдар өткөн, биз дагы убагында бул нерсени өткөнбүз. Мен учурда көп региондон досторум бар, өзүмдүн коллегаларым бар. Бияктагы Бишкекте орус балдар, кыргыз балдар иши баары менен сыймын, анан сахнанын үстүндө албетте тамашалап каласыз. Оштон оштон твердый знак деген команда бар болчу.
ошол Максат деген капитаны менен тамашталыш кылчык, сахнанын үстүндө конкурент болчук, бири-бирибизди умтуп карапчы. Ал эми сахнанын артында чындыгында аябай жакшы достордон болчук. Ошондуктан КВН оюн аябай ошол жагынан аябай жардам берет да. Көп, Кудайга шүгүр, чыныгы досторубуз бар. Бизде болсо байланышта теле көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен. Кутмандыгыңыз менен келиңиз. Менин атым Жайнагүл. Жайнагүл, кош келдиңиз. Мен Эмет байкеге суроо берейин дедим эле. Жайнагүл, кандайсың? Канчадасың? Бериңиз. Жакшы. Сурооңузду бериңиз. Эмет байке, сиз бизге күлкүнүчтүү нерсе айтып бере аласызбы? Азыр болсо биздин теле көрүүчүлөрүбүздү күлдүрөт экенбиз. Эң сонун. Жайнагүлдүн настроениясы болот, Жаңы эле уйкудан тургандай окшойт. Бир анекдот сурап алган да, тамаша. Канча убактыбыз бар? Дагы жетиштүү эле убакыт. Дароо эле мындай эстегенде көп деле эмес. Анда эстегенче маегибиз улантып туруп. Аракет кылалы Жайнагүл. Болбосо могу жакында биздин тамашоо оюндар чыгат, финал, анан 10-сунун ачылышы. Ошону сөзсүз көрүп коңуз. Мен ойлойм ал жерде 100% күлкү бар. Жакшы эс алып, уйкуңуз да ачылат берсе. Ооба, маегибизди улантабыз. Ал эми негизи эле ошо тамашоо лигасын ачуунун эң негизги максаты, мисалы, кандайдыр бир жашоодогу кемчиликтерди тамаша аркылуу элге билдирүүбү же? Жок, негизи максатыбыз бул кыргыз тил болчу. Кыргыз тили. Мен өзүм орусча ойногом, орусча КВН. Мен орус тилин аябай сыйлайм. Сүйлөйм орус тилинде, жакшы тил, мыкты тил, ыйык тил дегендей. Бирок биздин эне тилибиз кыргыз тили. Анан эмнеге кыргызча жок? Шаар ичинде Бишкекте көп жаштарыбыз орусча ойноп, орусча сүйлөп дегендей, анан кыргыз тилин модага айлантуу максатыбыз да эле. Өзүбүздүн тилибиз бул монгол тили эмес, бул тажик тили эмес, мисалы үчүн биз муну сыймыктануу менен кабыл алыш керек. Анан ошол менен биргеликте кайрадан эле ошол жаштар, кыргыз тилинде сүйлөгөн жаштарды тартып, жыл массив болобу, регион болобу, Кудай буйрса, аракет кылып, элге атын чыгарып, анан учурда чындыгында эле максатыбызга жеттик десек болот. Жемиштүү долбоор балдарыбыз өсүп чыгып, керек болсо тете Малайзияга чейин барып келип атышат кээ бир иничектерибиз. Ошондуктан мен буга абдан кубанам. Жакшы. Бизде болсо теле көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандыгыңыз менен. Саламатсыздарбы? Келиңиз. Баарыңарга жалпы салам айтайын. Анан Эрбек Нурбаевга бир суроо. Саламатсызбы? Биздин белгилүү Азия Микс менен кандай катнаштасыңар? Ошол жөнүндө рахмат. берейин дедим эле. Ыраазычылык билдирели. Азия Микс биздин досторубуз. Ачык сөз, коллегаларыбыз. Жана орусча КВНде койгон 2003-жылы чоң сахна деп. Мен жаңы келгенде Элдияр Кененсаров анда менден 1-2 жаш улуу бала, 83-жылы калып атпасам, мен Байкем менен дос болчу. Анан мен жаңы келгенде дагы таанышып, ал кезде ал Славян университеттин курама командасында ойночу, чоң курамада. Мен жаш курамада ойнодум, ишилип, ошентип дос агайыны болуп калганбыз. Азия Микстин ичиндеги Элдиярдан башка тышкаркы оюнчулар, алар бир чети дос, бир чети мага инилер да болуп кетет, кээ-бирлери менен тамашоодо ойноп кеткен. Ооба, кээ-бирлери тамашоодо ойноп кеткен. Ишилип абдан мен ойлойм, сый мамиледебиз, сый ортобуз сый себеп дегенде баарыбыздын максатыбыз бир, бул Кыргызстан. Мен Азия Микс чемпион болгондо мен абдан сүйүнгөм, кубангам. Биз деле тамашоо курама командасы ошол багытта кеткенбиз, бирок Тилекке каршы 2013-жылдары акыркы кадамдарыбыз болуп, премьер лиганын 1-2 оюн утуп, 1-2 оюндан утулуп калып, ошентип келе бергенбиз да. Бирок максатыбыз мен ойлойм бир, ошондуктан Элдияр жана жалпы командасы мен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул Кыргызстан үчүн чоң бир жетишкендик, чоң байге, себеп дегенде Орто Азиядан бирде команда КВН союзунда чемпион болду элек. Илеген Казакстан мамлекети турат, булар чемпион болду элек, бирок ага карабай кыргыздар кичинекей демөөрчүлүк менен мен ойлойм абдан кыйналып Азия Микс чемпион болду. Бул чоң жетишкендик. Булар биздин өлкө сыймыктары. Жакшы, бизде болсо билдирүүлөр бар. Эрмек мырза, кандайсыз? Тамашаодон сырткары эмне иш менен алектенесиз? Эми көп иш чындыгында. Кээрлер ойлойт, балким мындай той алып барат турбайбы. Ооба, тойда кээде алып барып калабыз, бирок ал дагы башка негизги жумуш эмес. Кудайга шүгүр, мен кесирим кылгым келбейт, бирок
жанагы мезгилден артта калбай бардык жерде иштегим келет да, бардык жерде көрүп эмне болуп атат, кандай болуп атат. Кудайга шүгүр. Жакшы. Акыркы суроо болсун, Назат кала. Дүйнө жүзүндөгү баалаган шоумендериңизден юмор адамдары кимдер сиз баалаган? Эми мен мага мисалы Америкада Джимми Фэллон деген теле алпаруучу бар. Ошонун алып барганын жагат, ошондой сыяктуу эле алпаруучулар көп да. Ал эми Россияны алсак, мага ошол Иван Ургант жагат. Алып барган, токтоп, тамашалап, чымчып өзүн аябай жакшы алып жүрөт да. Ошол. Эң сонунда эле. Эрмек мырзаны дагы бир жолу майрамыңыздар менен сизге соңку сөз эркин микрофон берели. Эми чынына кубанычтамын, чоң рахмат. Жалпы New TV каналына мен кап айтпайм, 1-2 жолу чакырылган, бирок шартка байланыштуу келе албай калдым. Бүгүн жакшы себеп болду. Мен жалпы кайрадан эле жалпы Кыргызстаныбыздын же болбосо дүйнө жүзү буюрса New TV'ни көрүп жатса, КВНщиктерди, КВНге тиешеси барлардын баардыгын куттуктайм. Кыргызстанда КВНщиктер, жалпы коллегалар ар кайсы окуу жай, биздик Бишкекте региондордо көп окуу жайлар бар. Ар биринин өзүнүн командасы бар болчу. Кече эмеден карап, интернеттен карап, мурунку сүрөттөрүңүздү көрүп аябай мындай ностальгия болду. Ошол сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, өсө бергиле, өнүгө бергиле. Ошол чоң рахмат. КВНщиктерди куттуктайбыз. Алга Кыргызстан, алга КВН, алга тамашоо. Бар болуңуздар. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, тамашоо лигасынын негиздөөчүсү Эрмек Нурбаев болду. Ал эми биз болсо программабызды жагымдуу бир музыкалык чыгарма менен улантабыз.